Арбаңыздар кадырлуу кесиптештер. Бүгін 2 ноябрда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында белгиленип, майрам ээлери төшөлгөн кызыл килем үстүнөн өтүштү. Кыргыз элинин кулк мүнөзүн, жашоосун, каада салтын, үрп адатын, өнөр дүйнөсүн өзөгүнө камтыган маданият күнү менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты Гүлшайыр Садыбакасова жана Керим Турапов төмөндөгүлөргө токтолуп өтүштү. Маданият күнүбүздү мына белгилегени биз чогулуп отурабыз. Бүгүн баарыбыз кубанып, эл артисттери, эмгек сиңген артисттер, баатырлар, жөнөкөй эле өзүнүн салымын кошуп жаткан маданият кызматкерлери мына ушу баарыбыз чогулуп бүгүнкү майрамыбызды белгилеген турабыз. Майрам деген майрам. Баарыбыздын сезимдерибизде кушубак, көңүлүбүз маанайыбыз жаркын. Кадимки эле майрамдарда эле майрамдалып жаткан майрам, себеби биздин өлкөбүздө ар бир тармактын өзүнүн майрам күндөрү бар, ошолор жогорку деңгээлде дайыма белгиленип келет. Ошондуктан биздин да майрам бүгүн да жогорку деңгээлде өтөт деп ишенемин. Себеби ар жыл сайын өтүп жаткан, традициялуу түрдө өтүп жаткан майрамыбыз бул бизге болгон белек деп ойлойм. Кыргыз мамлекети аз санда болгон менен, 6 миллион болгон менен дээрлик дүйнөдөгү чоң көлөмдүү өлкөлөр менен маданий чөйрөсүндө, маданий багытында, өнөр жаатында аябай эбегейсиз зор орунда турат. Кайсы гана жанрды албаңыздар, опера жагынан алып караңыздар, Болот Миңжылкыев деген ким болгон, балет жагынан алып көргүлө, Бибисайра Бешеналиева деген ким болгон, кино жагынан алып көргүлө, дирижерлор жагынан Асанкан Жумакматов деген дүйнөнү дүңгүрөткөн, Калым Аллабасанов, Насыр Давлесов агайларыбыз, ушулардын баарысынын тең эмгектери кыргыз искусствосу үчүн, кыргыз маданияты үчүн эбегейсиз чоң иштерди жасап, жанагы маданияттын пайдубалын, маданияттын фундаментин куруп кеткен улуу кишилер. Ошол себептен эгемендүүлүк алган күндөн баштап кыргыз маданиятынын маданият күндөрү деп атайын бир күндү ушул 2 ноябрды белгилеп, бүгүнкү күнгө чейин белгилеп келатабыз. Салтанаттуу иш-чара Кыргыз маданиятынын залкарлары аттуу документалдык тасма менен башталды. Элдин терең катмарына кирип, маданий жана коомдук жашоонун бир бөлүгүнө айланды. Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган саамалыктын расмий бөлүгүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Азамат Жаманкулов ачса, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов Манас эпосунун улуулугуна, маданият кызматкерлеринин талабан эмгегине токтолуп, майрам ээлерин кызуу куттуктап өттү. Накта каймаган накта чордоду ошо Манас эпосунда. Найзанын учун эле 20 ат менен атайт экен. Манасты окуп отурсаң 200-гө жакын улуттун аты аталат. 70 бөлөк тон кийген, 70 тилде сүйлөгөн Кайран Баатыр Ажыбай деп. Ошо Манас эпосунда, Манас тоорунда 70 тилде сүйлөгөн 70 улуттун аралашып жүргөнү тастыкталып турат. Эң кызыгы майрамдын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын гимни жаңдуу аткарылды. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Азамат Жаманкулов биринчи инфраструктуралык жаңылануулар, экинчи мамлекеттик тапшырыктар аттуу 2 багытта иш алып баруусун белгилеп, эң чоң көңүл бура турган жаат бул маданият экенин өз сөзүндө баса белгилеп өттү. То есть азыр биз 2 багытта иш алып баралы деп атабыз. Биринчиси бул инфраструктуралык жаңылануулар. Кыргызстанда маданият имараттары бүгүнкү күндө абдан начар деңгээлде. Bir 2 жыл мурун баштадык элек, алдыңкы театрларыбызды ремонттон өткөрүп алдык. Бирок дагы эле бар, Кыргыз драм театры бар, Орус драм театры бар, Жаштар театры бар, Куурчак театры бар. Ошто Куурчак театрынын имараты жок, Ысык көл театры бар. Ушулардын баардыгын жакынкы 2-3 жылдын ичинде бүтүндөй ремонтторун, капиталдык ремонтторун бүткөрөлү деп атабыз. Азыр тарых музейибиз гана оңолду, бирок Гапаратиев атындагы музейибиз, Фрунзе музейибиз, андан чыкары ар бир инсаныбызга арналган музейлер бар. Алардын деңгээли бүгүнкү күндө баягы ортодон ылдый деңгээлде десек болот. Ошонун баардыгын оңдоо түзүү иштерин жүргүзөбүз. Биринчиси, экинчиси бул биз мамлекеттик тапшырыктар жөнүндө сөз кылдык. Орусча айтканда государственный заказ деп коет.
бул жаңы чыгармаларга, то есть опера жаатында, балет жаатында, адабиятта, проза, поэзия, романдарга жаңы жазуучулардын чыгармаларына бүгүнкү күндө коом муктаж. Бизде мурдагы аксакалдарыбыз, корифейлерибиз, каймактар совет доорунда көптөгөн жакшы чыгармаларды калтырып кетти. Бирок биз эгемендүүлүк алганыбызга 30 жыл болду. 30 жыл ичинде кандай жакшы чыгармалар чыгып атат? Кимдер чыгып атат? Жаңы ысымдарды атай келсек, колдун мындай манжалары менен санап берсек гана болот да. Мурдагыдай жаңы Айтматовдор, жаңы Токонбаевдор, жаңы Сыдыкбековдор кайда? Кантип чыгарабыз аларды? Бул мамлекеттик тапшырыктар менен, государственный заказ менен гана тапшыра алабыз да. Чоң-чоң байгелерди, чоң-чоң заказдарды ошол ар бир жанр боюнча заказ кылып, аларды бапестеп, багып, ошол деңгээлге чейин чыгарып, анан ал чыгармалардын мындай ишке ашырып, театрда ойлоо турган болсо театрда, операда болсо операда, классикалык музыка болсо классикалык музыкада баягы ишке ашырып, анан сахнага алып чыгып, анан ушундай бир колдоо көрсөтүш керекпиз да. Маалымат үчүн айта кетсек, 2 ноябрь бул дата 1926 жылы дал ушул күнү драматург Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу хоккей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Маданият ишмерлеринин күнү 1995 жылдан бери белгиленип келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө аймагында 20 театр иштейт. Маданият тармагында 12 миңдей адам эмгектенип келет. Майрамдык саамалыкта Аблас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, Токтогул Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясы жана Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университети даярдаган концерттик программа көрсөтүлүп, дүйнөлүк классикадан баштап ата мекендеги чыгармалар аткарылды.